Atan töylür mas bolso, taylak menен dос bolot. Esi ketken erkekler 50'sinde jaş bolot. Kızım ağında bağırı jakşı. Jaman ayı kaydan çıkar? Эргеш Алиев атындагы Ички иштер министрлигинин академиясы бүгүн өзгөчө шанга бөлөндү. Анткени аталган академиянын таланттуу жигиттери жана Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин филология факультетинин сөзгө чечен кыздары Сармерден кыз-жигит оюн зоогун өткөрүшүүдө. Максатыбыз студенттерди жакындатуу, илгерки ата бабадан келаткан Сармерден оюнун жаштарга дагы таанытуу, тереңирээк, андан сырткары окуу жайлардын ортосундагы байланыш түзүү. Студенттер арасында өткөрүлүп жаткан иш-чара улуттук нарк жарлыгынын алкагында уюштурулган. Биздин факультеттин кыздары сөзгө чечен, тарыхы бай, куттуу жерден келип турганыбыз үчүн ыр десе ырдан бар, сөз десе сөздөн бар, макалды макалдай, жаңылмашты жаңылбай айтышат. Ошол себептен биздин максатыбыз бүгүнкү курсанттарга филологдордун кандай экенин, биздин университеттин мыкты кыздары кандай экенин көргөзүү максатында келип калдык. Ойлойбуз жеңебиз деп. Курсанттарга, тагыраак атаандаштарыбызга ийгилик каалайбыз, бирок бизге жеңиш. Ички иштер министрлигинин академиясынын курсанттары мыйзамдыкка, тактыкка жана команда менен иш алып барууга үйрөнгөнбүз. Бирок мыйзамдык менен эле чектелбестен биз ушул Кыргыз Улуттук университетинин филология факультетинин кыздары менен атаандашууга чыгып жатабыз. Балконумду боёкчунун боёгуна боётпостон, боёкчунун боёкторун коротпостон, боёктоос боёкчуну бошоттурду. Биздин академияга бул кичине оор болушу мүмкүн, анткени биздин специфика, биздин тармак бөлөк болгондуктан. Ошого карабастан балдар болгон күчү менен, болгон чыгармачылыгы менен даярданышты. Анын калганын азыр калыстар тобу чечет деп ойлойбуз. Студенттер арасында өтүп жаткан кыз-жигит Сармерден кызуу өтүп, көрүүчүлөрдүн көңүлүн алды. Жаштар улуттук баалуулуктарга басым жасап, кыргыздын каада салтын, үрп-адаттын жогорку деңгээлде көрсөтө алышты. Зинат Бактиярова, Мырзабек Мамбетов, Улуттук канал, Замана студиясы.